Өзбекстан менен чектеш жайгашкан Халмион айылынын тургундары үчүн 2014-жылы жамааттык балдар бакчасы ачылган. 4 жылдан бери 100гө жакын бала тарбияланып, акыркы 2 айда мындай мүмкүнчүлүккө чек коюлган. Açılışında өкмөт келген, көргөн бардык райондон, айыл өкмөттөн комиссиялар келип, көрүп, санчыдан бар жоктон келишип, шарттарыны жакшы экен, иштетсеңер болот, бардык талаптарга жооп берет деп, анан ачылышын кылышкан. Ошодон бери Кудайга шүгүр жакшы иштеп келаткан. Мына кандай себептер менен бул жерди жаап койду азыр. Бала бакчанын жабылганынын себеби эле уруксат кагазы жоктук экен. Убагында лента кесүүгө көнүп калган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 4 жылдан кийин кагаз талап кылып жатыптыр. Бекитип кеткенден бери Жаап кеткенден бери балдардын ата-энелери тынч койбой жатышат. Качан ачылат? Качан балдарыбызды кайрадан бакчага алып барсак болот дешип. Өкмөттөн да ачылганда келип кетишкен. Эми иш кагаздарын жетишсиз дешүүдө. Уруксат кагаздарын туурулаганга эч бир тараптан жардам жок. 4 жыл мурда 90 баланы тарбиялап келгенбиз. 90 бала мышерге келген. Мына 2 айдын жүзү болуп калды. Жергиликтүү налоговыйдын начальниги менен анан райондун акими келип уруксат болбойт бул иштеткенге. Балдарды отравление кылып өлтүрсөңөр биз жооп бербейбиз, силер жооп бересиңерби деп ушундай бир мындай том менен жаап кетишти. Элдин демилгеси менен ачылган мекемеге мамлекет колдоо көрсөтүүнүн ордуна жолтоо болгону туура эмес дешет ата-энелер. Андыктан балдардын келечеги үчүн кайрадан ачып берсин деп жогорку кызматтагыларга кайрылышууда. Бала бакча салып канча ата-эненин маселесини чечишкендиктен ушул мамлекет жардам беришин ордуга ушул курган бала бакчанын ушуну көзгө илбестен мамлекет тарабынан жардам жок чындыгында. Мамлекет тарабынан жардам болгон демөөрчүлөрдү ушу бут тускан адамдар болуп атат. Ушуну мамлекет өзү куруп бере албаган экен, ушундай демөөрчүлөрдү колдоп, кубаттап, кайра ушуларды алдыга иштерин жылдыруусун суранабыз. Президентке кайрылам, билим берүү министрлигине кайрылам. Ушундай жакшынакай жеке мес элдик имараттарды, детсаттарды ушу эл ашар жолу менен салган нерсени тоскоолдук кылбай, мына быйылкы жылга атына жараша шу ишти кылбай турса болмок. Бала бакча жайгашкан жер мурдагы вице-премьер-министр Чолпон Султанбековага таандык экени айтылууда. Бала бакчанын иш кагаздарын толуктоо үчүн жерди өткөрүп берүүсү зарыл. Бар жогу талапка жооп берет экен. Эми документтериңерди тездетип, ушуларды бүтүрүп, документти лицензия алып иштеңиздер деген. Мына ошол күндөн баштап бул жер менин келиним Эркинбаев Баймандын аялы Султанбекова Чолпондун атын эле ага канча жолу кат менен кайрылдык, канча жолу оозеки кайрылдык, эч кандай ушул күнгө чейин жоопсуз калууда. Бала бакча боюнча биздин эч кандай тиешебиз жок. Себеп дегенде менчик бала бакчанын өзүгө тиешелүү иш кагаздарын даярдап, уруксат кагаздарын алып иштесе боло берет. Бала бакча ачуу боюнча айыл өкмөтүнүн эч кандай иш кагаз боюнча балломачасы жок. Умка балдар бакчасы аталган айыл өкмөтүндө алгачкылардан болуп ачылган. Учурда дагы 2 муниципалдык балдар бакчасы ачылып, бул мекеме уруксат кагазы жоктугунан ишин токтоткон. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.